Саламатсыздарбы? Мен Эльвира, Модерно группан. Бүгүн маанилүү тема. Кайсы жерде жашасак коопсуз? Америкада кичинекей шаарлар бар. Алар федералдык бийлик менен кызматташуудан баш тартышты. Мисалы, Бингемтон, Нью-Йорктон 3,5 саат алыста. Таза, тынч, кичинекей шаар. Жакында Бингемтондун шаардык кеңеши чечим кабыл алды. Биз АИС менен кызматташпайбыз. Адамдарды кармоого, арестке жардам бербейбиз, маалымат бербейбиз. Бул эмнени билдирет? Бул жерде рейдтер жок. Полиция иммиграцияны текшербейт. Мен билем, көпчүлүгүңүз чоң шаарларда жашайсыздар. Флорида, Техас, Калифорния. Пальмалар, жылуу аба ырайы. Бирок ошол жерлерде рейдтер көп. Ойлонуп көрүңүз. Пальмалар эч жакка качпайт. Алар 1000 жыл турган, дагы турат. А сиздин коопсуздугуңуз бул башка нерсе. Эгер сиздин жумушуңуз алыстан иштөөгө мүмкүндүк берсе, мындай шаарларды карап көрүңүз. Бингемтондо университет бар, оорукана бар, жумуш бар. Дагы бир маанилүү нерсе. Эгер сизди АИС кармаса, адвокатыңыз сизден баш тартпаш керек. Көп адвокаттар детеншн менен иштебейт, кардарын таштап кетишет. Модерно групп андай кылбайт. Биздин кардарды кармашса, биз аны коргойбуз. Баасын көтөрбөйбүз, таштабайбыз. Ошондуктан адвокат тандаганда сураңыз. Эгер мени кармашса, сиз мени коргойсузбу? Бул абдан маанилүү суроо. Корутунду. Биринчи, кичинекей, коопсуз шаарларды карап көрүңүз. Экинчи, алдын ала даярданыңыз. Документтериңизди даярдаңыз. Үчүнчү, адвокатыңыз детеншнде да иштерин текшериңиз. Суроолоруңуз болсо, бизге чалыңыз. Кыргызча сүйлөйбүз, сизди түшүнөбүз. Баарыңызга ийгилик. Рахмат.